Добуш берүү күнүнө 10 суткага жетпеген убакыт калды. Андыктан календарлык планга ылайык кечээ тизмени тактоо иштери аяктап, жалпысынан 3.523.532 шайлоочу катталганы аныкталган. Добуш берүүчүлөрдүн саны баштагыга караганда дээрлик 100.000 адамга көбөйгөн. Бул цифра 2015-жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 762.235 адамга, ал эми 2017-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу 497.762 адамга өскөн. Андыктан кошумча 10 шайлоо тилкелерин ачууга туура келген. Ошондой эле форма 2 менен катталгандардын саны да кескин көбөйгөн. Бул шайлоо учурунда биометрикалык каттоодон өтүп шайлоо участкаларга же болбосо электрондук кабинет аркылуу берген жарандардын саны 519.276 жаран болду. Биометрикалык идентификациядан өткөн. Ал эми акырында жанагы форма 2 боюнча арыз берген жарандардын саны 488.873 жаран болду. Минтип 1,5 миллионго чукул адамдын форма 2 менен катталганы шайлоонун адилет өтөөрүнөн күмөн саноолордун пайда болушуна алып келген. Белгилей кетсек, форма 2 аркылуу башка дарекке катталып добуш берүү чет өлкөдө жашап иштеп жаткан мигранттардын тандоо укуктарын камсыз кылуу максатында чыгарылган. Бирок өлкөдө ички миграция күч болгондуктан Кыргызстанда да соңку шайлоолордо колдонулуп келген. Бул ирет күмөн саноолордун күч алуусу Кыргызстандын аймагында форма 2 менен катталууну жоюп салуу сунушу айтылып келет. Азыркы учурда заманбап биздин учурда карасак, бул эскирди. Бул форма өзүнүн мындай айтканда моралдык жактан дагы устарел деп койсок болот дагы. Мындай сунуш кылат элем да, кагаздан биз кетишибиз керек. Дагы деле кагаздан кете албай жатабыз. Мына урматтуу президент Шорума Шайрович 2 жыл 3 жыл цифровизация санариптик тештирүү жылы деп жарыялабадыбы? Биздин ошонун артынан мына азыр буга кетишибиз керек. Дүйнөбүздүн баары тең азыр мына смартфонго кетти. Биз азыр ушул телефондорубуз менен жана приложение качать этип миллион долларларды которуп атабыз. Биз мисалы мына азыр Прибалтика өлкөлөрү өтүптүр ошогочу. Үйүндө отуруп алып туруп эле мындай туруп ошо каякта болбосун добушту берип коет. Бүттү, ала оң жака сол жака кетпейт. Анан эң негизги добуш берген адам жана ошондой эле БШК болобу, сиздер биз болобу ошону контролго алабыз. Ошондой эле добуш берүү күнү бюллетенде коюлган белги өчүп калаарын айтып, ар бир жаранды өз калем сабын ала барууга чакырган видео тасма социалдык тармактарда жайылууда. Мына азыр көрсөтөбүз сиздерге кадимкидей ручка экен, чукканына. Анан биз зажигалка эмес азыр спичка менен эле текшерип көрүп атабыз экен. Мынтип жакындатканда эле өчүп калат экен, кадимки таптаза болуп. Ошол эле кадимки эле чатыраш тептер. Буга дагы текшерип көрөбүз азыр. Өзүңүздөр көрүңүздөр, таптаза болуп калат экен. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо участкаларында сканерге ылайыктуу капиллярдык калем колдонуларын айтып, мындай маалыматты төгүнгө чыгарды. Шайлоочунун бюллетендеги койгон белгисин өчүрүш үчүн отту колдонуу мүмкүн эмес. Анткени шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү саясий партиялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлөт. Добуш берүү учурунда жана добуштарды эсептөө учурунда саясий партиялардын байкоочулары жана коммерциялык эмес уюмдардан дайындалган коомдук байкоочулар катышат. Добуш берүүгө 9 гана күн калды. Эмки аптанын соңунда өлкөдө парламенттик шайлоо өтүп, 16 партиянын ичинен көпчүлүк добуш алгандары жогорку кеңешке келишет. Бул ирет болор болбос акчага сатылбай, татыктууларды тандайлы деген чакырыктар айтылууда. Себеби добуш сатуунун кесепетин соңку жылдарда кыргыз эли көп эле тартты. Жаңылууга убакыт жок дешет серепчилер. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.